Урматтуу мугалимдер, бүгүнкү видеобуз Google Диск боюнча болмокчу. Google Диск бул компьютерден деле, соткада деле болот. Телефондоруңуздарда Google компаниясынын приложенияларында турат. Мындай белги менен көрүнүп турат. Демек, буга ачып киребиз. Мында эмне сакталган? Бул Google Дискте болгон документтериңиздерди сактасаңыздар болот. Мен мурда айтылдым эле Google форма боюнча. Google формада тест түзгөндөрүңүздүн баары автоматически ушу Google Дискте сакталат деп айтканбыз. Эми кантип Google Дискте биз файл сактайбыз? Өзүңүздөр көрүп тургандай эле плюс белгисин басабыз. Ага биздин соткабызда кандай гана файлдар болсо, ошолордун баарын сактап алсак болот. Мисалы, папканы ачып көрсөк, новая папканы создать этебиз. Аны переименовать кылышыбыз керек эле, переименовать кылып алабыз да, ушул жерге болгон документтерди сактай берсек болот. Эми кантип? Ушул боюнча. Мисалы дейли, бир мисалы, проводникте ачып көрөлү. Проводникте көптөгөн документтер болот, видеолор болот мисалы. Эми мисалы биздин видео сактагыбыз келип аткандар. Мисалы, WhatsApp'тан келген видеолорду ачып көрөйүн, сактап көрөлү. WhatsApp видео. Мисалы, ар кандай түрдөгү видеолорду сактасак болот. Кайсы жерде кандай видео болсо ошонун баарын. WhatsApp'тан келген документтер сактасак болот. Мисалы, WhatsApp'тан келген документ деп коелу. Мисалы, мына PowerPoint презентациясы сактагыбыз келсе, белгилеп алабыз. Мурдагыдай эле отправить басабыз. И бул жерден бизге чыгып берет приложениялар. Ошонун ичинен эле көрүп турганыңыздардай эле Google Дискке сохранить на диске деп жазып турат. Аны басабыз. И мына биздин документтин аты мой диск. Бул жерден жана биз жаңы диск, жаңы папка ачып алып, ошол эле папкага эле киргизип коебуз. Выбрать деп басабыз и сохранить. Демек, ушул папкага биздин сакталды. Эми биз мисалы, телефондорубуз аябай загруженный болуп атпайбы документтерге, видеолорго. Ушуну сиз коркпостон эле, ушул эле мисалы тестти, 4-класс тестин мен азыр удалить кылып тастасам болот. Удалить кылып салдым. Мына бул бuyakта жок. Бул менин дискимде, соткамдын памятинде жок деген нерсе. Эми муну каяктан таап алсак болот? Муну мурдагыдай эле кайра эле дискти ачабыз. И бизде башында жана новый папка ачып алганбыз. Ошону карайбыз, мына ал жакта турган болот. Загрузка кылып коебуз. Загрузка болуш керек. И ушул сыяктуу эле документтерибиз сакталып берет. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле сакталды. Аны ачып көрө беребиз. Бул Google Дисктин кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, кандай нерсеси бар деген айткым келип атат. Бул сиздер көтөрүп жүргөн эле флешка деп коелу да, бирок электронный флешка бул. 15 гигабайт память бар мында. Бул Google Дискте. Буну сиз кайда жүрбөңүз, интернет бар жерлерден эле сиздин любой документтериңиздерди таба алсаңыздар болот. Эч кыйналбастан. Мисалы, главныйына кирели. Главныйда мына буга чейинки сакталган Google формада видеоуроктор, мына видеоуроктор сакталып турат. Ушул сыяктуу эле видеоурокторуңуздарды жүктөй бересиздер да, бирок телефондун памятиндеги видеолорубузду өчүрүп саласыз. Бул Google формада кала берет. Ушул эле нерсени ноутбукта, компьютерде эле карайбыз. Ушундай эле жол менен болот. Эч кыйналбайсыздар.
бүт өзүнүн көрүп турганыңыздай эле Google дискте баары сакталат. Ушу Google диск деген бул 15 гигабайт мегабайт S бар деген түшүнүк болот. Бул ошентип эле биз баардык эле документтерибизди, сүрөттөрүбүздү сактабасак болот. Эми ушул эле учурда мен дагы бир Google'дун жакшы приложениясы Google Фото айтып коеюн мына бул белги боюнча. Бул белгиде де бизге буга чейин автоматически сакталган сүрөттүн баары ушул жерде болот. Сиздер кыйналбай эле телефондун памятинде сүрөттөрүңүздөрдү, мисалы көпчүлүгүңүздөр галереям толуп калды, телефонум памяти толуп калды деп атасыздар. Мына ошо галереядагы любой сүрөттү өчүрүп салабыз. Мисалы мен мына бул сүрөттү өчүрүп салайын. Бул менин азыр галереямда өчүк. Аны бирок биз Google дисктен табасак болот. Google дисктен эле мына биякта турат. Эч неме кыйналбастан эле сүрөттөрүңүздөрдү таап алсаңыздар болот. Ушул боюнча иштесеңиздер абдан ыңгайлуу, сактаганга да ыңгайлуу. Флешкам жоголуп кетти, күйүп кетти деген нерсе жок болот да. Бул биякта электронный болуп сакталып калат. Кайсы жерде болбосоңуздар дагы көрсөңүздөр болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мен бул Google приложенияларын телефон аркылуусун көрсөттүм. Эмкиде кийинки видеос ушу Google дискти, Google форманы, Google фотону компьютерде кантип колдонуу боюнча сөз жүрмөкчү. Ага чейин саламатта калыңыздар.